Бек туғандар, мен сіздер менен бүгін көрүшүп атканыма өтө кубанычтамын. Былтыркы жылы биздин урматтуу президентибиз 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыя кылган. Өкмөт, кыргыз өкмөтү дагы беримдик, ишеним, жаратмандык программасын кабыл алып, мына ушул программанын алкагында, указдын алкагында дагы бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Ошону менен бирге биз дагы 2018 жылды дагы жыйынтыктадык. Эгер уруксат берсеңиздер, мен ушул область боюнча маалымат берип кетсем кичине. 2018 жылды дагы биз областта бардык тармактар боюнча берилген план тапшырмалардын баарын тең аткарылдык. Өнөр жай, айыл чарба, мамлекеттин кирешелүүлүгү, инвестиция тартуу, курулуш, билим берүү тармагы, саламаттык сактоо, бардык тармактар боюнча биз бир топ жакшы иштерди жасадык десек мен жаңылышпайм. Ошонун баары мен ойлойм, ушул Теңиртөө элибиздин жалпы эмгеги. Ошондой эле региондорду өнүктүрүү жылында дагы мына сиздер менен былтыр ушул Бишкекте жолугушуп, ушул бир тууган сиздерди чакырып, ишкерлерибизди, бир туугандарды чакырып, кичинекейиңиздерге жардам бериңиздер. Ушул айылдарды көтөрөлү, аймакты өнүктүрүү айылдан башталат дейт. Алама жол айылдан башталат дейт. Мына ошол үчүн баарыңыздарды чогултуу керек. Мен ушул буга чейин дагы бүт районду кыдырып, эл менен жолугуп, айыл өкмөттөрүндө да жолугушууларды өткөрүп, ушул жалпы элибиздин атынан, өзүмдүн атыман сиздерге чоң ыраазычылыктарымды билдирип кетким келет. Бул жерде турган депутаттардын негизги милдеттеринен дагы бири ушул биздин Кыргызстандын бюджетинен бөлүнүп аткан акчалардын ичинен Нарын областынын өтө керектүү объекттерине, өтө зарыл дегендерге акчанын өз учурунда бөлүнүшү, жетиши боюнча көзөмөл. Бул иштерди биз менимче жакшыраак аткарып атабыз. Бардык тизмелерди алып, ошол 2 жума мурда мен премьермен жолукканда бир сыйра көздөр өткөрдүк. Мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча, жол боюнча Турдак Мусуалиевичтин мааракесин жакшы бир чоң иш-чара катары өткөн жылы өткөн Турдак Мусуалиевичтин иш-чарасындай кылып Кыргызстандын деңгээлинде татыктуу өткөрүү боюнча маселелердин баардыгы талкууланды. Маселелер бар, азыр областтык райондук жетекчилер менен сүйлөшөбүз деп ойлойм. Бирок бул жерге негизинен ушу Бишкек шаарындагы Нарындын мыктылары чогулуп турсуздар. Кыргызда кеп бар, көптүгүсү көл болот деп, ар бириңиздер өз айылыңыздарга бирден объект курсаңыздар. Бийликтин силер шайлаган парламенттин, силер шайлаган президенттин жана силер шайлаган парламент менен президенттин түзгөн өкмөттүн түз функциясы. Бул жагынан өзүбүз сынайчыбыз керек. Бизде агрардык саясат аксап, айыл чарба министрлиги аксап, эл өзү менен өзү эптеп кой багып, уюм багып, сатканы сатып, сатпаганы банкрот болуп, эл өзүнөн өзү окат кылып келатат. Бизде статистикада, бардык статистикада баланча кой, байланча жүн, бирок аны өзү кылып атат, өкмөт кылган. Биз эмнени айтабыз? Биз ушул сиздерге ошол тараптан, биз парламентте отургандан кийин биз ушуну милдети менен алып ушул маселени көтөрөбүз. Башка дагы силердин айткан, мен өзүм жөнүндө айтып атканда, эмнени талап кылсаңар биз ошону аткарып беребиз. Албетте, нарын, киндик канган жер, регион деп биз колубуздан эмне келсе ошонун баардыгын жасап берүүгө даярбыз. Колубуздан эмне келсе, дараметибиздин эмнеге жетсе. Эң негизгиси, чыныгы былтыр экономический форумда чогулдук дегенде мен кичине тактап айткым келип атат. 12 жылдан бери эле ушу экономикалык форум деп ишкерлерди чогултуп, ушу Нарында аракет башталган. Жыл сайын болбосо дагы бир 2 жылда бирден өтүп атты. Формат өзгөрүлдү деп айткым келет да. Аманбай Аябович, сиз форматты өзгөрттүңүз. Себеби экономикалык форум деп ушул шаарда, Бишкек шаарында турган Теңиртөөлүктөр чогулуп экинчи жолу өткөрүп атабыз да. Мен эмне айткым келет?
Эгер ошо 12 жылы чогулганда нарынга чейин Бишкектен көп барбаса, бүгүнкү күнүн ичинде көбүрөөк чогулду. Нарынга чогулганда көбүнчө көйгөй иштер, социалдык объектилер, парк, таза суу, ушул маселелер айтылса, бүгүнкү күнү Теңиртаулуктар чогулуп алып, жумуш жогору түскөн боюнча сөз сүйлөшүп атабыз. Бул да биз үчүн, мен ойлойм, мындай алдыга жылган, ушу өзүбүз мактана турган иштер деп койсом болот да. Анан бүгүн ушул жерде ар бир райондун ишкерлерин чакырып, өзгөчө белгилеп сыйлык берип аткан, ушу сыйлык алган ишкерлерге баарыңыздарга таазим этип, чоң рахматымды айткым келет. Экинчиден, ошону уюштура берген бийлик жергиликтүү сизге, Алмайбаевич, барлык акимдерге ыраазычылык билгисим келет. Эми биз эл өкүлү болгондон кийин, эл өкүлдүн жасай турган иштери бар. Колубуздан келишинче өзүбүздүн колубузга, билимибизге, эмгегибизге жараша аракетибизди кылып атабыз. Аны эртеңки күнү шайлоолор баарын өзүңөр талдап, өзүңөр бааңарып бересиздер. Эң негизгиси, мен ушул убакыттан пайдаланып, жана алдыга жылып атканыбызды айттым, ушу экономикалык форум жөнүндө. Мындан ары дагы бар теңиртаулуктарга, ушул жерде турган ишкерлерге ишкер алдыга жылып, жана Акталандын акими айткандай, айлыбызды унутпай, айлага кайрылып туралы. Биз да саясатчылар шайлоо үчүн эмес, колубуздан келсе, ар бир ай сайын барып турганга аракетибизди жасайлы. Ошол трибунада көбөй көтөрүп койгула деген сөздөрдүн баарын тең колубуздан келишинче көтөрүп, анан кооз сүйлөбөр айтып коюп эмес, ошол иштин аягына чыгарганга аракетибизди жасайлы. Эң негизгиси, мен ойлойм, мына ынтымак деп айтабыз да, баардык жерде ынтымакты айтабыз. Бирок мына өзүбүз эле отурабыз, Теңиртаулуктар. Жада калса ресторандагы, ушу өзүбүздүн жердешибиздин ресторанында отурабыз. Мен убакыттан пайдаланып бир сунуш айткым келип атат да, мындан ары баарыңыздар, ошонун ичинде катышкандар, катышпагандар дагы биз жолукканда, сүйлөшкөндө, каяктын дегенде ушу нарындык иштегенге өтсөк жакшы болот эле да. Ато Кочкор нарында келбейт деп кинодон бери айтылып кетти. Ат башлыктар биз ат башлыкпыз деп эле айтабыз деп айтабыз. Ошол себептен ынтымак ичинде ушундан аксап атабыз да. Бул жашоодо бир жакшы сөз бар. Жашаган эмес, жасаганың алат деп. Ошон үчүн мен да болсо 2004-жылдан баштап колуман келе баштагандан баштап өз кичи мекениме жардам бере баштагам. Ошон үчүн бул жерде чогулган жеке ишкерлер сиздерге дайыр жок таазим. Өзүм атыман дагы бир салымды былтыр дагы Нарын шаарына жаштардын ден соолугу биздин келечегибизде спорт чарасын Нарын шаарында уюштурган 1 миллион сомго. Быйыл да Кудай буюрса Нарын районунун ошондой спорт балдарыбызды тарбияга чакырып, ден соолукка үндөп, быйыл да ошо иш-чараны Кудай буюрса Нарын районунда өткөрөлүп, анан дагы өзүм атыман Жумгал район кичи мекеним, ошого дагы айтып кетейин. Администрациянын бет маңдайында площадка бар. Ошол жерде мен бир жакшы бир жашылдандым. Өзүм бир проектти уже түзүп жазып атабыз. 1 миллион сомдун проектси, аны өз чөнтөгүмө жазып берейин деп атам. Андан тышкары Реаме мобиль скорый помощь. Бул Корея менен сүйлөшүп, аны дагы биринчи Жумгалдан баштайын деп атам. Кудай буюрса, келечекте областка бирден ушу скорый помощь алып берейин деген ниетим бар. Былтыркы жылы, мына 2018-жылды бизде урматтуу президентибиз региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыя кылды. Мунун алкагында биз айтып кеттик. Мына бир топ алгалыктуу иштер аткарылды. Же болбосо мындай айтканда, ушу биздин демөөрчүлөр, ошо Теңиртау ишкерлеринин жардамы менен 594 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Мына өзүбүз айтканда, быйылкы жылы дагы биздин бир топ ишкерлерибиз ушул айылдарга былтыркы жасабай калгандар
мына быйылкы жылкы өзлөрүнүн ошол проекттерин даярдап атышат. Эгерде алып айтып кетсек, мисалы үчүн ошол социалдык объектилерди куруу боюнча, ГЭСтерди куруу боюнча, мини ГЭСтерди жана башка ишканаларды, кайра иштетүүчү ишканаларды куруу боюнча, чакан орто бизнести колдоо боюнча мына көп ошол өзлөрүнүн сунуштарын мына берип атат. Мына айтып эле кетсек, мына быйылкы жылы дагы мына Турдак муз башында 100 жылдыгы болуп атат. Буга мына биздин ошол ишкерлерибиздин бири Аскар Кабылович мына өзү ошол Турдак муз башынын айкелин жасатып берейин деди. Ошо Куттубай мырза болсо ошол жердеги парктын бүт баягы столдоруна отургучтары болобу, же болбосо кандайдыр керектүү жерлерине гранит таштардын баарын тең жардам берейин деди. Ошондой эле мына этти кайра иштетүүчү ишканаларды куруу боюнча, мына сүттү кайра иштетүүчү ишканалар боюнча жана майда ошо сүттү чогултуу боюнча да мына айылдарга дагы өзлөрүнүн проекттерин сунуш кылып атат. Мына биз да бүгүн мына ошол ар бир айыл өкмөттөрү, акимдер мына өзлөрүнүн сунуштары менен келди. Биз ошо былтыркы жасалган иштердин баарын тең атайын бар журналга бүт жазып, мына ошол ар бир ишкер кандай жардам берди деп, анан быйылкы жылда кандай иштер аткарылыш керек, кандай долбоорлор бар, мына ошонун баарын тең мына жазып алып келип, мына бүгүнкү күнү колдоруна таратып бердик. Мына ушул учурда бир топ ишкерлерибиз биздин айыл өкмөттөрү менен мына 1-2 сааттын ичинде эртеге келип, мына ошо өзлөрүнүн сунуштарын айтып атат. Эмне иш жасайбыз деп, мына кээ бир жерлерге мисалы үчүн ФАП салып берели деп атат, детсад салып берели деп атат, айылда жолдорду оңдойлу деп атат, жарыктандыруу маселелерин чечип берели деп атат, кээ бир жерде мына мончолорду салалы деп атат, кайра иштетүүчү жанагындай мисалы чакан ишканаларды салып берүү боюнча дагы мына жумуш жордун түзүү боюнча да биз ошо көп проектлерди бердик. Анан мындан сырткары дагы бүгүнкү күнү биз эл аралык уюмдар менен иштеп атабыз. Мына 2-3 күн эле мурун түрк ишкерлери да келип кетти. Мына Ат башы районуна эт комбинатын салуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, буюрса биз июнь айында инвест форум өткөрөбүз. Ошого 30-40 түрк бизнесмендер келмей болду. Алар мына бир жерди көрүп, бүгүнкү күнү бизден проектин сурап атат. Ошол этти кайра иштетүүчү ишкана куруу боюнча бул негизги 955 миң $1 миллион чейинки проект. Мына бул боюнча да мен ойлойм, Кудай буюрса быйыл ошол этти кайра иштетүүчү ишкана салынып калат деген мына ойдо болуп атабыз. Андан башка мына Түрк, Кастамона, Эстимескут шаарлары менен да былтыр дагы ошо сүйлөшүүлөрдү өткөргөнбүз. Ушул өнүктүрүү жылында аймактарда 250 орундук бала бакчаны Нарын шаарына баштагантар. Булар дагы өзлөрүнүн бизге болгон ушул катын жиберди. Бүгүнкү күнү проекти полностью иштеп атат. Чукуларда келип, алар дагы ушул капсула салып, Нарын шаарына дагы ошо буюрса баштайбыз деп атат салып. Андан сырткары мына туризм тармагы боюнча дагы иштер болуп атат. Негизинен биз ошо 5 багытты тандап алганбыз. Ошо өнөр жай, айыл чарба, энергетика, туризм, анан социалдык объектилерди түзүү жана инфратүзүмдү оңдоо. Мына ушул 5 багыт боюнча биз өзүбүздүн бардык сунуштарыбызды бердик. Анан мына Теңиртаудон чыккан ишкерлерибиз мына бүгүн келип, мен ойлойм, мына былтыр да чоң жардам беришти, быйыл дагы ошол жардамдарды өзлөрү дагы ошол жашоо шартын оңдойлу, ошол айылды көтөрөлү деген чоң тилектерди, максаттарды коюп, мындай бүт баардыгын мындай жабыла көтөрүлүп атат да. Бак кыргызда сөз бар, жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деген. Мына ошол максатта да биздин негизги максатыбыз ошо элди көтөрүп, мына эл көтөрүлгөнчө баягы аймак эл өзү көтөрүлүш керек да. Мына ошонун баары тең мен ойлойм бүгүн ишке ашып атат. Жана ГЭС боюнча айтылбады, ошол жөнүндө айтылса болобу, мини ГЭСтер боюнча? Бүгүнкү күнү ошол мына биздин Нарын областына жогорку Нарын ГЭСи токтоп турат, бирок буга дагы мына бүгүн ушул өкмөт тарабынан бир топ иштер болуп атат. Мына биздин президентибиз тарабынан инвестор тапкан боюнча биздин ошол Нарындан чыккан дагы бизнесмен мырзаларыбыздын бири Куттубайке мына бүгүнкү күнү дагы ушул иш чарага келе албай калды. Кечирим сурап мына кечөө чалып, ал киши мына бүгүн ошо инвесторлор учуп кетти. Проекттин документацияларын дайындап атат. Буюрса Нарын дарыясына Куланак айылынын маңдайына 100 мегаваттык ГЭС курулат. Быйылкы жылы же эмки жылы башталат. Мына бүгүн ал киши мына бизге келип, эл менен жолугуп, ошо жергиликтүү бийлик менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Мындан сырткары дагы бир ишкерлер
келишип ушул Нарын дарыясына Көкөмеренге дагы бир 2-3-4 кесте куруу боюнча дагы өздөрүнүн сунушун берип атат. Ал жерде 20 мегаваттык, 8 мегаваттык дагы ушундай бир чакан кестерди куруу боюнчачы. Жана сүттү кайра иштетүү боюнча башталбады эле ушул. Сүттү кайра иштетүү боюнча буюрса мына 2 жумадан кийин мына бул завод ачылат, Кудай буюрса. Бүгүнкү күнү 150 тонналык күнүгө иштетүүчү кубаттуулугу. Бирок ошол кожоюн айтып атат, мына ишкерибиз куруп аткан. Эгерде буюрса сүттүн көлөмү көбөйсө 300 тоннага чейин күнүгө сүттү иштетүүчү оборудованияны да кошумчалайбыз деп атат. Бүгүнкү күнү биздин негизги максатыбыз ошол Нарын областына жанагы сүт багытындагы, эки багытындагы уйларды алып келип жайылтуу. Бул бүгүнкү күнү биз өкмөткө да кайрылдык. Ошондой эле банктарга да кайрылып, ошол бир каржы маселесин таап, мен бүгүн дагы ошо ишкерлерге да кайрылып кеттим. Эгерде ушул маселе боюнча ишкерлерибиз чыгып, ошо жана сүт багытында уйларды алып келсек, анан элге таратсак, ошо элдер өздөрү сатып алганга бүгүнкү күнү даяр. Биз азыр ошол акимдер, айыл өкмөттөр иштеп, бир 250-300 киши бүгүн ошол ар кандай бир 50дөн эң көбү же болбосо 20дан 10дон уй алабыз деп өздөрүнүн заявкаларын берип атат. Биздин максатыбыз бүгүнкү күнү каржы маселесин чечип, анан кийин ошол сүт багытында уйларды алып келишибиз керек да.